негизи аябай көп студенттер жабыркап атат да. Бир гана азыр 150 студент эмес, бунун аркасында канчалаган студенттер жатат, силер билбейсиңер. Канчалаган студенттер азыр Кыргызстанга кайра кетишти. Сураныч, этият болуңуздар. Жана ошондой эле хайп кармап, азыр студенттердин көйгөйүн ар бир эле көтөрүп чыгып атат. Бул нерселерди биз мурдатан эле алып барабыз. Бул азыр хайп дагы эмес, болгону түшүндүрүү иштери. Ооба байке, келгенибизге почти 2 ай болду. Бирок дагы деле зарплата ала элекпиз. Бул чын. Анын ичинде биз да барбыз. Башында 180 студент келгенбиз. Компаниядагы жумуш убактылуу гана экендигин билишкен. Фирмага акция үчүн гана убактылуу жумушчулар керек болгон экен. Бизде да ушундай жагдай болду. Самарадан 5-6 кыз жаныбызга кошуна болуп келди. Самара иш берүүчүнү алдап, ар бир адамдын башына $200 алып, ордуна башка эле кыздарды жиберип салган. Арбаңыздар мекендештер, Германия өлкөсүндө биздин 150дөн ашык мекендешибиз көчөдө калган учур азыр. Аларды Кыргызстандан жумуш таап беребиз деп ар биринен 50 000 сомдон алып, Германияга жөнөтүп, азыр талаада калып, качкындардын, орусча айтканда беженецтердин борбору бар экен. Ошол жерде азыр күн өткөрүп аткан учуру. Эми Германияда биздин мыкты элчибиз бар. Ал киши баарын тең раска салат деп ишенебиз. Андан тышкары ошо биздин диаспора өкүлдөрү ошо Германияга баруунун алдын ала бүт баарын алып, кандай уюмдар менен барыш керек, кандай уюмдар менен барбаш керек, кантип алданбаш керек, кантип көчөдө калып калбаш керек, ошо боюнча кыскача силерге толук маалыматтарды берип кетет. Негизи эле ошол биз каналды дүйнө жүзү боюнча диаспоранын өкүлдөрүн, активисттерин бүт баарын бириктирип, ошо дүйнө жүзү боюнча маалыматтарды берип келатабыз. Жарым жыл болуп калды. Ошол Германиядан толук маалыматты алып турсаңыздар болот. Ошол активисттерге кеңешип, YouTube каналдан Instagramга өтүп, баракчасына катталып, алардан дагы толук маалыматтар, эгерде Германияга барып калам, Европага негизи эле барам десеңиздер, ошолордон алып турсаңыздар болот. Алдамаңыздар, көрүшкөнчө. Азыр видеону көрүп коюңуздар, кандай жагдай. Барыңыздарга салам, достор. Хайп издегендер жана хайп издебегендер. Азыркы учурда ситуацияга жараша биз кыргыз диаспорасы менен видео тарталы деп чыктык. Жана ошондой эле болуп жаткан ситуацияны толугураак, кененирээк айтып берейин деп жатам. Бул окуя негизи 2020-2019 жылдан бери уланып келет. Жылына биздин студенттер келет дагы. Көчөдө калган учурлар аябай көп. Мен 2023-төн бери көптөгөн студенттерди көрдүм. Көчөдө калып кеткен, акчасы жок, ата-энеси билбей, же Кыргызстанга кете албай жүргөн студенттер толтура. Бул бирден бир окуя эмес. Жана ошондой эле бул нерсени биз өткөндө дагы айтып чыкканбыз. Bundan 2 ай алдым видео чыгарганбыз. Imperial компаниясы тууралуу. Азыркы учурда ал компания жабылып кетти. Анткени аябай көп студенттер жабыркады. Ар бир студентти квотага жараша алса болмок. Бирок алардын нафсиси өтө чоңоюп кеткен дагы, тойбой калган дагы аябай көп студенттер алган. Же болбосо өздөрүндө бир 50 месте болсо, алар 300-500 студенттерди алып, анан кийин атайын собеседование өткөрүшөт өздөрү эле. Тилиң анча болбой калды деп кээ биркилерин жыккандар да бар. Тили өтүп жакшы, мыкты болгондорду дагы жөнөтпөй койгон учурлар байкап жатабыз. Жана ошол эле нерсе азыр дагы кайталанып жатат. Биз өткөндө эскертүү бергенбиз. Ушундай нерселер болушу мүмкүн, толук ыктымал депчи. Бул жакта биз көптөн бери иштеп келебиз. Жана ошондой эле биз сразу эле бир студент айтса чыгарып койгон укугубуз жок. Бул нерсени ичинен изилдеп, далилдеп, анан аргумент менен чыгарыш керек. Ошол нерсе өтө маанилүү. Анткени медиа тармагында бат эле алдап, бат эле жалган информацияны элге таратып берүү оңой эле. Азыркы учурда 150 студент боюнча, алар 150 эмес, алар 300-400дөн ашык студенттер. Бир гана Самара академиясы эмес, бул көптөгөн фирмалар, iVex, GoTo деген фирмалар дагы ушундай начар иш алып барганы үчүн студенттер жабыркап жатышат. Бул эмнеден чыгып атат? Германияга келерден алдын бул жактагы фирмалар, компаниялар определенный бир квота берет. Ошол компанияларга жөнөтүшөт. Мисалы, бир компанияга болгону бизде 20 орун бар, иш орunu бар десе, компания студенттерди 20 эмес, 30, 100, 150 кылып алышат дагы. Ортодо алардын акчасын алат, кийин болгон 20 эле студентти Германияга жөнөтүп берет. Калганы болсо үмүт менен Кыргызстанда калып кетишет. Бул жерде бир гана акча роль ойнобойт. Бул жерде алардын үмүтү, кандайдыр бир ой максаттары,
чоң ниеттери, ойлору жана ошондой эле ата энесинин ишеничи, алардын болгон балдарга болгон ишеничи жатат да. Ата энебиз да бизден көп нерсени үмүт кылышат. Тиричиликтеп келдик да жыргагандыктан эмес. Иштеген айлыгыбыз налог, КВ, буска, тикетке эле кетет. Бул жака чоң үмүт менен кредит алып келгендерчи? Келгенде да условиясы жакшы эмес. Общага для беженцев. Бир комнатада 6 адам жашайбыз жана ар бир адамдан 450 евро алат. 150 студент. Элестеткиле, жумушка 1:32 саат барабыз. Алардын баарына жумуш деп чыдап жатканбыз. Азыр бизге Самарада иш берүүчү да жооп бербей жаткан мезгиле. Бул акча болгондо оңой эле чечилип кетмек. Бирок жаштардын үмүтү, акчасы, убактысы кетип атпайбы? Ошол нерсени компаниялар эске албай жатышат. Конкретно азыркы ситуацияга жараша студенттер өздөрү кайрылышкан мага. Эрзат байке, саламатсызбы? Биз ушундай ситуацияга кабылдык. Бизди жумуштан чыгарып бериши жана ошондой эле азыр көчөдө калышыбыз мүмкүн деген ыктымал менен жазышкан. Биз буну башында сториске эле чыгардык, анткени баардык документтер жана ошондой эле аргументтер такталган эмес болчу. Жана ошондой эле кийинирээк чыгарайык десек, студенттер өздөрү жазышты. Эрзат байке, бир аз күтө туралы, анткени биз келгенден бери айлык акыны ала элекпиз депчи. Элдерге оңой айтып кое берет, элдерге оңой медиага чыгарып бере берет. Бирок эртең ошол студенттер кайра Германияда жүрүшөт да, алар жабыркап калышы мүмкүн. Алар Кыргызстанга кете албай калышы мүмкүн. Анткени алар Кыргызстандан Германияга келип атканда бүт акчасын коротуп келишет. Германиядан Кыргызстанга кетиш үчүн орто эсеп менен билеттин баасы азыр 250-300 евро болуп атат. Элестеткиле, бул 25 000, 30 000 сом. Студенттердин азыр кээ биркилеринин жанында 25 000, 30 000 сом акчасы жок. Бул биринчиси. Экинчиси, көчөдө калса, аларды ким кайсыл жакка алып кетет? Албетте, бизде менин тааныштарым бар. Студенттерди кабыл алам, 5 күн, 6 күнгө чейин карап бере алам дегендер. Бирок 5-6 күндөн кийин эмне болот деген суроода, алар кайсыл жакка барат, кайсыл жакта калат деген суроо. Ошон үчүн эрте вывод чыгарбагыла деп биз бул видеону чыгара элек болчубуз. Анан кийин студенттер негизи иштеп атат деп атат. Азыр бул толук түрдө тактала элек нерсе. Студенттер эмне болду? Азыркы учурда кайсыл жерге жетти? Иштеп атабы же болбосо иштен кете турган болдубу? Ал 100% компанияга дагы көз каранды эмес. Анткени бул жакта фирмада эгер иш жок болуп калган болсо, студенттерди секин бошото баштайт. Ооба, бул форс-мажор ситуациялар. Бирок ушул учурда жөнөткөн фирмалар, Кыргызстандагы фирмалар студенттерге орой мамиле кылбай, силер өзүңөр билгениңерди кылгыла же болбосо чыгып кеткиле дебей, аларга туура түшүндүрүү алып барса, мисалы, саламатсызбы, айгерим айым ушундай болуп жатат, биз дагы билбейбиз, бирок күтө туруңуз, балким биз шефиңиз менен иштеп сыйлык мамиле кылган болсо, жакшына жооп берген болсо, студенттер дагы жакшы кабыл алып, аны түшүнүү менен кабыл алмак. Бирок кээ бир компаниялар орой мамиле кылат. Аны мен да өзүм башынан өткөргөнмүн. Жазган болсоң, переживать этип сураган болгон болсоң, сурай бербечи, эме деп телефонду коюп койгон учурлар аябай көп. Ошон үчүн сураныч, этият болуңуздар. Жана ошондой эле кайып кармап, азыр студенттердин көйгөйүн ар бир эле көтөрүп чыгып атат. Бул нерселерди биз мурдатан эле алып барабыз. Бул азыр хайп дагы эмес, болгону түшүндүрүү иштери. Эмне үчүн болуп аткан, эмне үчүн ушундай ситуациялар боло берет деген азыр аргументтерди келтирип берем. Биринчиден, компаниялар азыр контролсуз калды да. Же болбосо өздөрү напсиси аябай ашып кетти. Определенный квота, берилген квота менен иштесе, көп студенттер жабыркабайт эле. Экинчиден, бул тил маселеси. Студенттер келгенден кийин тилиң начар деп увольнение болуп кетип атат. Кийин компания да өзү айыптап атат. Бирок компания ар дайым биз аркылуу кетесиңби, анда бизде тил курсуну оку деп милдеттендирет. 6-7 ай тил окугандан кийин эмне үчүн тилдери начар? Значит, бул компания тилди жакшы окутпады дегенби, же кандай болуп калат? Ошол силерге чоң суроо. Эгер силерде 6-7 ай бою окуган болсо, эмне үчүн студенттердин тили начар? Жок дегенде, ар бир келе турган студенттерди билесиңер да. Официантка келе турган болсо, официанттын сөздөрүн жаттаткыла, поварга келе турган болсо, повардын сөздөрүн жаттаткыла.
элементарный базовый сөздөрдү, фразаларды жакшылап жаттатып эме кылсаңар, студенттер дагы кыйналмак эмес. Экинчиден, ар бир эле студент азыр үмүт менен келип жатат. Алар деле Кыргызстанда иштеп калса болот, бирок иш орундары толук ар бир эле студентке бере берет. Буну баардыгыбыз билебиз. Булардын деле кыялдары бар. Европаны кыдырсам, жакшы акча табып, Кыргызстанга барып, өзүм контрагымды төлөсөм, өзүмдүн кандайдыр бир кемчиликтеримди, же болбосо кандайдыр бир каражаттарымды өзүм көтөрсөм деген булардын жакшы ой ниети бар. Азыр айтып атпайсыңарбы? Мен комментарий окуп чыктым. Кыздарга карата аябай көп катуу нерселер айттым. Эмне үчүн ата энелер тыйбайт, андай мындай. Булар биротоло келип бул жакта калып кеткен жок. Булар болгону 3 айлык каникулга келишти. Work and travel жакшы ниет менен келишти. Кээ бир кишилер аябай жакшы. Бул жакта шарттары да жакшы. Жана ошондой эле Германияда мыйзам баарына бирдей иштейт. Коопсуз өлкө, бирок аны кооптуу кылган биздин өзүбүздүн адамдар. Качан гана компаниялар жоопкерчилик алып, мыйзам четинде жакшы чын жүрөктөн жардам берем деп иштесе, ушул нерсе жоголмок жана жоюлмак. Бирок андай нерсени биз байкаган жокпуз. Айтат го, кыргызга бир гана кыргыз душман деп. Ушул нерсени мен 2-3 жылдан бери көрүп келе жатам. Жана боорум ооругандагы, ачышкандагы ушул. Негизи аябай көп студенттер жабыркап атат да. Бир гана азыр 150 студент эмес, бунун аркасында канчалаган студенттер жатат. Силер билбейсиңер, канчалаган студенттер азыр Кыргызстанга кайра кетишти. Өткөндө эле 60тан ашык студенттер жазышып, тилекке каршы Эрзат байке ушундай болду. Биз кетишке аргасыз болдук. Анткени жарым жолдо бизди ташап коюшту деди. Ушул нерсени эл көтөрүп, эл катуу назар алса, жана ошондой эле келишим түзүп атканда жакшылап окуп, анан тактап, бири-бири менен ошол нерсени ынандырып, анан кийин кол койсо, жакшы болот го дейм. Анткени буга чейинки жана будан кийин дагы келе турган студенттер бар да. Алар дагы азыр кооптуу болуп калды деп күмөн санашат жана жазышып атат, аябай кыжаат болушат. Эрзат байке, эгер азыр ушундай ситуация болгон болсо, мен кийинки жылга тапшырып койдум, мен кантип барам, бизде ушундай ситуация кайталанбайбы дегенде, толук түрдө кайталышы мүмкүн. Бул ачуу чындык. Бирок эгер биз баардыгыбыз күч бирдикте деп коет, эгер баардыгыбыз толук кандуу жакшылап иштесек, бул нерсени жойсок болот. Болгону определенный бир комитет түзүш керек. Ошол комитет компанияларды текшериш керек. Кандай деңгээлде иш алып баратат, качествосы, количествосун текшериш керек. Ичинде кандай мугалимдер сабак алып бератат, кантип компаниялар менен иштешат, чын-чынында ошондой жумуш орундары барбы? Мисалы 100 адам алган болсо, 100 адамга жумуш орунду барбы, жокпу? Ошонун баарын текшерип, көзөмөлгө алыш керек да. Анан мисалы бизде катуу көйгөй, кээ биркилери келишимдерди жакшылап окубай, анан кийин ортодо билип билбей иш алып барып койгондор бар. Бул өзүбүздө дагы ката бар. Сураныч, сиздер дагы документтерди окуп жатып атканда жакшылап текшерип, анан кийин окуңуздар. Мага күндөн күнгө кайрылуулар аябай көп. 10-15 жок дегенде 10-15 адам жазат күнүнө. Эрзат байке ушундай болуп атат, Эрзат саламатсызбы, ушундай болуп атат. Биз жабыркап жатабыз, биз Штутгарттабыз, биз Бремендебиз, биз Любектебиз, биз Гамбургтабыз, бирок бизди Мюнхенге жөнөтүп берди деген сыяктуу нерселер аябай көп. Биз көчөдө калдык, биздин жумушубузду кыскартып салды, биздин саатыбызды кыскартып салды, же болбосо биздин визабызды аннулировать этип салды деген учурлар дагы көп байкалып жатат. Сураныч, этият болуңуздар жана компанияларга болгон кайрылуум. Мен сиздерди бизнес алып барбагыла дебейм. Ооба, алып баргыла, бирок мыйзам чегинде, өзүңөрдүн акылыңар менен, өзүңөрдүн ынсабыңар менен. Сураныч, студенттерге чындап жардам берели, жаштарга чындап жардам берели, көмөк берели. Эгер сиздер өзүңүздөрдүн ишиңиздерди так аткарсаңыздар, бул жактагы ушунча ситуация, окуялар болмок эмес. Ошон үчүн баарыңыздар этият болуңуздар, үй бүлөңүздөрдү жакшылап караңыздар, сак саламатта туруңуздар.
Мекендештер, биз диаспоранын атынан 2 чоң долбоорду ишке ашырып жатабыз. Биринчиси болсо атайын мекендештер үчүн безлимиттик тариф 300 рубльдан турган мобилдик оператор менен сүйлөштүк. Ошонун 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына кетет. Телефон номерлери +7 900 144 14 14. Кайрыла бериңиздер. Кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коюңуздар. Экинчи долбоорубуз болсо Бишкек шаарынан үйлөрдү биринчи төлөмү жок дагы биринчи төлөмү 15%, 30% менен Москва жергесинен сатып мекендештерге сунуштап жатабыз. 27-жылы, 28-жылы үйлөр бүтөт. Жашайсыңар, андан ары төлөй бересиңер. Ушундай долбоорлорду алып келдик. Мындан ары дагы жашынакай долбоорду алып келебиз. Үйлүү болом десеңиздер, төмөнкү номерлерге чалып, марксистская метродан барып катталып кетсеңиздер болот.